ар бириңерге жоопкерчилик жүктөлгөн дейт. Өлкө башчысы ажообуздан тартып ушул эрезеге жеткен азыр балагатка толгон адамга чейин жоопкерчилиги бар ар биринин мойнунда. Мектептин кароочусунда дагы жоопкерчилик бар. Бухгалтерге дагы жоопкерчилик бар, медицина кызматына дагы жоопкерчилик бар, чек арада турган адамга, атүгүл айдап аткан такси адамда дагы. Өзгөчө азыркы биздин Кыргызстандын табында актуалдуу маселе үй курулуш жаатында шугулданып алектенгендердин мойнунда жоопкерчилик чоң. Туугандар, секетин кетейиндер, айланайындар. Келгиле, ошончо адамдардын акчасын алып атасыздар, бекер куруп аткан жоксуздар. Эртең жер титиреп кетпесин, башка болсун, татыктуу, сапаты менен жакшынакай куруп берели. Сөзсүз эле акча, маселе акча менен бычылбайт. Ошол жерде жашаган адам ыраазы болсо, ошол эмне деген береке алып келет анын ыраазычылыгы батасы. Жакшынакай калдайтып имаралар салат экен, лифти начар болуп калат экен. 7-8 кабатта жашаган апалар кантип түшүнөт туугандар? 2 күндүн биринде барсаң эмне лифт иштебейт. Ошону $5000, мына мен атайын бул жааттагы адистер менен жолугуп сүйлөшсөм айтат, калыс таксыр дейт. Ошол мындай мен шарият маселесин түшүндүрүп айткандай, алар ошол тараптын адиси экен, калыс таксыр дейт. Ортодо ойногон өлчөм сумма $5000 эле дейт. Ошону кымтып отурам деп жанагы лифт кулап кетсе эмне болот туугандар, келгиле антпейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инналлаха юхиб ида амила ахадукум амалан аюткина". Силердин бирөөңөр бир нерсени аткара турган болсо, майын чыгарып, баралына толтуруп, жеткизип, ошондой алкышка татыктуу боло тургандай аткарганды жакшы көрөт дейт. Келибиз шалаакылыктан алыс бололу. Жолду жакшынакай куралы. Ар бир тармакта, ар бирибиз билебиз, сөз эсинде болот, ар бирибиз жакшы милдетти өтөйлү. Демек, ар бириңерге жоопкерчилик жүктөлгөн дейт. Андан сөзсүз сураласыңар, эркек адам үй бүлөсүнө жоопкер, андан суралат, аял заты күйөөсүнүн үйүнө жана балдарына жоопкер, андан суралып ага жооп берет. Укукчул акы талап кылып калбайлы да, менин акым, сенин акың деп калбайлы. Жоопкерчилик өтөсө акы өзү келет. Туура математика ушундай туугандар.